Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар. Биздин ушул Москва жаштары каналыбызга катталып, биздин жардамыбызга муктаж бир туугандардын видеолоруна класс басып, комментарий жазып, өз колдооңуздарды көрсөтсөңүздөр болот. Акчалай жардам көрсөтө албасак дагы ушул видеолорду тааныштарга таратып, кайрымдуу инсандардын кайрымдуулук кылышына себепкер болуп калышыңыздарды өтүнөбүз. Assalamu алейкум, кайрымдуу берешен боорукер мусулман бир туугандар. Бүгүн биз Акмарал кызыбызга сиздерден чогулган аманатты тапшырганы келип отурабыз. Бардыгыңыздарга алдын ала терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздардан Аллах ыраазы болгон болсун, тапканыңыздардын берекесин берсин. Жана ушул сборду уюштуруп жаткан Москвадагы мигрант жаштарыбызга дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Азыр Акмаралдын чогуу жайын бул ооруга кандай кабылды, тубасабы, кийин жаралган оорубу, ошол жөнүндө апасы Элвира айымдын өзүнүн оозунан уксак. Assalamu алейкум, кыргыз элим. 2019-жылы Акмарал төрөлгөн. Ошо төрөлгөндөн баштап эле ошо оору менен эле алышып келатабыз. Өзүм 3 кыздын апасымын. Шартка байланыштуу балдар менен үйдө отурамын. 2019-жылдан баштап ошо кызым биринчи жүрөк оорусу менен төрөлдү эле. Андан кийин ошо неврологический жактан баш мээси өспөй атат деген диагноз, микроцефалия деп диагноз койду. Андан кийин эле баягы кызым уже башка балдардай болуп баса албайт, башка балдардай болуп ойноп, сөз сүйлөй албай болгонун көрө баштадык. Ошого байланыштуу анан уже реабилитация алып баштадык. Реабилитация күнүнө 1 сааттан 2,5 миңден алдык. Врачтар дагы точный диагноз кое албай атышты да кызымачы. 2021-жылы тоже сбор элге кайрылганбыз. Ошондон баштап элимдин жардамы менен, дуасы менен, кошкон салымы менен кызым бутуна туруп басып, кадимкидей балдарга аралашып баштады да. Эми азыркы ушул убакта биздин каражатыбыз жетпегенге байланыштуу ошо элимен кайрылууга туура келип атат да. Сиздерге, жалпы жааматыңарга, кыргыз элиме терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ошо жалгыз эмес экенибизди, бизди ар тараптан колдоп, болгон салымыңыздарды кошуп, ошо кызым башка балдардай болуп чуркап, ойноп, бизге себепкер болуп атканыңарга абдан ыраазы болуп отурабыз. Силерге ошо чоң рахмат, эң биринчиден Аллахыма рахмат, ошо сиздерди себепкер кылганыңарга. Алдыда да кандай процедуралар күтүп атат, канча суммада акча керектелет, ошону да айта кетсеңиз. Алдыда азыр биздики реабилитациябыз күнүмкүсүн 2,5 миңден, дары дармектери менен общий ошо 5 миңдин тегереги болуп атат да. Буну алып кетишибиз керек. Аякта 2 саат, 3 сааттан болуп калып атабыз. Бул баягы ошол периоддун баарын өткөрбөгөнгө байланыштуу, ошол нерсесин баарын кайра үйрөтүп, кайра ошо бутуна тургузабыз деп бизге үмүт берип атышат врачтар азыркы учурда. Ошо себеп, ошого байланыштуу азыр. Бир туугандар, сиздерден чогулган каражаттын суммасы 52.089 рубль. Ушуну Элвира айымга тапшырып койсок, анан мындан ары дагы алдыда көптөгөн процедуралар, лечениелерди алыш керек экен. Ошон үчүн Акмарал кызыбыз дагы да болсо сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Ошон үчүн биз ушул видеонун алдына Элвира айымдын Сбербанк карта номерин, Кыргызстандагы тай эжесинин карта номерин коебуз. Ошол жака жардам колуңуздарды сунасыздар деген терең ишенимдебиз. Бардыгыңыздарга жаратканыбыздын жакшылыктары уруулогон болсун. Ушул Акмарал кызыбызга кайдыгер карабай жардам беришиңиздерди өтүнүп кетебиз.